Assalamu алейкум, урматтуу мекендеш. Азыркы учурда Москва жергесинде кыргыз кыздар бузулуп кеттү. Ушуга сиздин ой пикириңиз кандай? Өзбектин кызын көрбөйсүң, тажиктин кызын көрбөйсүң да мисалы. Анан бар экен, бирок действительно жакшы жүргөндөр деле бар экен. Анан баягынтип туура эмес жолдорго түшүп, эми акчадан кыйналышабы билбейм, айтор. Эми кармап албадым го, бирок көчөлөрдө действительно көрүп аттым да, тажиктер менен, өзбектер менен сүйлөшүп жүргөндөрүн, жетелешип жүргөндөрүн деле көрдүм, бирок чындап. Чындап. Бузулуп кеткен 100% дебейм, көп эле бузулуп кеткен. Өтө көп эмес, жакшылары дагы бар, жамандары дагы бар эми. Мен оюм, мисалы үчүн бул Москвада 100% кыргыздар болсо, кыздарчы 60-70% бузулуп кеткен. Уверенсиз, да? Уверен. Moskvada yurishlar har xil ko'rib turgan bo'lsangiz, bir xil shimi yirtiq, yubkalarda yurishibdi. Ушул жерде иштеп келип, Москвада ичип жүргөндөрдү көп көрөм, чегип жүргөндөрдү көп көрөм. Башка нерсени кылып аткандар дагы бар бул жерде. Мен көп нерсени көрөм да. Бири өзбек менен жүрсө, бири тажик менен жүрөт. Саламатчылык, менин ой пикирим эми бардыгын эле бирдей бузулган деп айта албайм. Эми ар ким өзүнүн шартына жараша жүрөт, бирок толугу менен кошула албайм бул сөзгө. Бирок ошондой сөздөрдү угуп жүрөм, өз көзүм менен көргөн эмесмин. Бузулгандар бар, Бар, ооба. Жок, буга мен таптакыр туура эмес карайм. Жакшы эле. Ар кандай өздөрүнүн тарбиясына карап жараша болот го дейм. Жакшы эле ата, көз караш. Мен бузулгандары деле бар болуш керек, бирок биз көргөн жокпуз. Чынын айткандачы. Сиздин оюңуз? Бузулгандары жүрсө керек мен. Атай оокат кылып иштейм деп келгендер көп да. Кээ бирөө может кыйналып, акча жагынан жеңил ойлоп, мен ошол жака кетип калышым мүмкүн. Мен ой пикирим, мен мындайлар айтайын, действительно бузулуп кеткен кыздарчы. Мен көп көрүп атам да. Тамеки чегишет, арак ичишет, мас болуп жүрүшөт. Эми ол туура эмес да. Ошо кыргыздын немесине биздин менталитетке туура келбейт ал. Вообще бизгечи. Туура эле бизге туура келбейт биздин менталитеткечи. Эми эртелүү кеч бардыгыбыз эми барар жерибиз бир эле жер туурабы? Ошого эми ар ким өзүбүз даяр болушубуз керек. Ушул биздин жаш кыздар, 18-7 кыздардын, кыз келиндердин деги эле айымдардын Москвага келүүсүнө макулсуздарбы же каршысыздарбы? Жок, каршымын мен. Каршысыздар, мен вообще каршымын. Орду билбейм, жогору жактагылар может 25ке чейин может кыздарды же биз көрбөгөндөр канча мисалы, туурабы? Биз көрбөгөндөр канча, может турмушка чыгып анан келсин дейбиз, кыскасы 25ке чейин бойдок кыздарды келбей турган закон чыгарабы билбейм, ошондой кылса деле жакшы болмок да негизичи. Өзбек кыздар Москвага келишке вообще каршымын, келмесе ham болот. Бу жерде ана болсо бизге туура келмейди. Мусулманбыз биз. Бу вообще бизге туура келмейдиган нерсе да энди. Юришлары вообще ачык-сачык мындай алып койгон. Мусулманчылыкка туура келбейт, Мусулманчылыкка вообще туура келмейди. Ошо кыздарды ошондой кылып кичине келтирбей койсо, билбейм, анан так же келсе дагы бир акеси менен же эжеси менен мындай бирөө көзөмөлдөбөсө, эми жаш кыздар мындай кандай десем, жанында күйөөсү же атасы же байкеси болуш керек, ошондой жанында бирөө карап, эй деп мынтип турган болсо, анан ошондо билбейм, анан атак өздөрүн жөнөтүп коет экен, эми көп эле көрдүм да андайларды көчөдө деле, квартираларда делечи мындай